Эсиңерде болсо туугандар 7-4 курама үйлөрдү Ак Ордо конушуна алып келген болчук. Азыр ушул курулуу иштери, иш жактары курулуп жатып бүтөйүн деп калды. 80-90% бүттү туугандар. Жүргүлө азыр ичин кандай бүттү, эмне азыр бул жактан толук силерге көрсөтүп беребиз. Алгач бул жактан киргениңерде туугандар, көрсөңөр болот, сол жака душ кылып жайгаштырдык. Душту көрсөңөр болот. Азыр бул жака канализациясын клиент бардыгын даярдаган. Ичинде көрүп турсаңар, терезе, душевой, ичине суу кирбей турган кошумча ушундай обой сыяктуулар да чапталган, даяр болуп. Бул жак кирсеңер, ортодо коридор, анан бул жак өзүнчө бир комната болуп калды туугандар. Кенен көрүп турганыңардай. Үстүнө ушундай болгон обойлорду да чаптап даярдаттык. Булар да полный биздин жумушубуз болду. Эгерде доплата кылсаңыздар, ушинтип даярдап беребиз. Бул туугандар 2 домик койдурган, азыр кийинки домигин да көрсөтөбүз. Караңыздар туугандар, 7-4 размер. Ушундай болуп коюлду бул жактан. Такс. Жанында эле карап турсаңыздар, бул жактан экинчи домик жанаша жайгашкан. Бул жактын да проекти биринчи домикке окшош. Киргенде оң жакта душ жайгашкан. Бул жака санузел, ванна, душ болуп бөлүнөт. Бардыгы карап койгула туугандар. Кандай болуптур? Ортосу туугандар перегородка кылып бөлгөнбүз. Бул жак кичинекей уктоочу бөлмө болот буюрса. Семейный кишилер келип жашай берсе болот. Терезелери менен. Мынакей 2 терезе. Так что заказ берсеңер болот туугандар. Домиктер 6-3, 7-4 бар размерлер. Ушундай алып барып коюп беребиз. Кааласаңыздар иштерин да бөлүп туруп коюп беребиз. Заказ берсеңер болот. Даяры бар, жана чачык боюн алып барып силерге курап дагы коюп бере алабыз. Төмөнкү номерге кайрылсаңар болот.